Саламатсыздарбы? Мен Алима Назаралы. Мен бүгүн сиздер менен адамдын жеке мейкиндиги, жеке чек арасы жөнүндө сүйлөшкүм келди. Бул жерде биз өзүбүз үчүн ыңгайлуу кабыл алгандан башка дагы бир канча сонун түшүнүктөр бар да. Анын биринчиси өз оюн ачык жана сылык билдирүү. Андан кийинкиси жок деп айта алат жана жок деп айтканды туура кабыл алат. Андан кийин башкалардын чек араларын урматтайт. Жеке мейкиндикти сактайт. Сүйлөшүүдө, мамиледе аралыкты туура кармайт жана ага тиешеси жок болгон суроолорго тийишпейт. Өзүнүн жана башка бирөөнүн убактысын баалай билет. Чечимдерди өз алдынча кабыл алат, себеби өзүнүн жашоосуна өзү жоопкерчиликтүү экенин түшүнөт. Эмоцияларын көзөмөлдөй алат. Анын эмоцияларын башка адамдар көтөрүш керек экен деп ойлобойт. Өзүн сыйлайт жана өзүнө ишенет. Манипуляцияга алдырбайт. Өзүн күнөөлүү да сезбейт, өзүнүн кайсы бир кемчиликтеринде күнөөлүүнү да издебейт. Жоопкерчиликти бөлө билет, то есть өзүнүн аракеттери үчүн жооп берет, бирок башкалардын жоопкерчилигине өзүн жүктөбөйт. Ушул көрсөткүчтөрдөн сырткары сиздер дагы кандай жеке границанын сырткы факторлорун, сырткы көрсөткүчтөрүн билесиздер? Комментарийге калтырып өтүңүздөр.